Бишкектик аял жолун аштырам деп 523 миң сом которгон. Ал шулуундар Instagram баракчасы аркылуу ишеничине кирип, акчасын мобилдик тиркеме аркылуу котортуп алгандан кийин жоголуп кеткенин айткан. Милиция алдамчылыкка шектелип, 32 жаштагы аял кармалганын билдирди. Анын жанынан таро карталары, Куран жана дуа китептери табылганы айтылды. Токтогулда кишини сүзүп кетип, кийин машинаны эвакуаторго жүктөп бараткан айдоочу кармалды. Кырсык 20 январда болуп, жолдун жээгинен болжол менен 60 жаштагы кишинин сөөгү табылган. Райондук милиция барган кезде сүзгөн киши из жашырып, таптырбай кеткени аныкталган. Жол милициясы шектүү айдоочу төбө ашуудан кармалганын билдирди. Баткен облусунун 29 жаштагы тургуну унаасын жүктөп Бишкекти көздөй келе жатканда колго түшүп калды. Кыргызстан Россиядан кирди-чыкты кылбаса деле мигранттарды көзөмөл реестринен чыгарууну суранды. Бул маселени Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Россия Федерациясынын миграциялык кызматынын өкүлдөрү менен жолугушууда көтөргөн. Реестрден чыгаруу үчүн такталган процедура же атайын механизм жок болгондуктан мекендештер кыйналып жатканын белгилеген. Кыргыз тарап мигранттарды онлайн каттаган Амина тиркемесин Москва шаары менен облусунда гана колдонсун деп чектебестен, Россиянын башка ири калаларында да жайылтууну суранган. Аталган жолугушуу Борбор Азия жана Россиянын Тышкы иштер министрлигинин орун басарларынын биринчи жыйынынын алкагында өткөн. Ташиев 3М төрөлгөн үй-бүлөгө Бишкектин Борборунан 2 бөлмөлүү батир берди. Чубайлар Борбордо ижарага алган батирде жашачу. Буга чейин мэрияга жардам сурап кайрылышкан, бирок Бишкекте каттоосу жок болгондуктан муниципалитет баш тарткан. Үй-бүлө мурдагы күнү соц тармак аркылуу президентке кайрылган болчу. Анан ашы балдар менен сүйлөшүп, силерге бир үй алып берейин деп чечтик. Квартирада жашап турбайсыңар. Аны ошо менен силерге үй алдык. Буюрса, үйгө тапшырып коёюн. Двухкомнатный квартира, да? Двухкомнатный квартира. Жакшы үй, эми бирөөлөрдүн үйүнө акча төлөбөсөң, өзүңөрдүн үйүңөр болот. Жакшыраак жашар, а? Күч сизге берейин, а? Күч сиздин колуңузда болсун. Азыз, кандайсың? Жакшымы? Буга чейин батирде жашаганбыз, снимать этип жашачубуз. Камчыбек Кудашевич Ташиевке Алла разы болсун, иштерине ийгилик каалайм. Аябай күтпөгөн жерден болду. Азыр учурда мындай кандай десем, жейларын билбей, же күлөрүн билбей, мындай аябай толкунданып турган убактыбыз. Чындыгында күткөн эмеспиз, түнү менен уктаган жокпуз. Аябай толкунданып башкача болот экен. Оюмга бир эле нерсе келди. Наконец-то квартплата төлөбөй, кыздар менен кенен жашай алат экен дедим да. Жасалма интеллект 2031 барып адамзаттан да акылдуу болорун Илон Маск билдирди. Терминатор тасмасындагыдай болбош үчүн адамзат жасалма интеллект менен абайлап иштеши керек, деди ал.